турасынды кабыл аламын, туура эмесинди такыр кабыл албайм. Бул уялбайт дейт болуш керек эми. Мен деле уялам. Сулуу жигиттерди көргөндө Мага жей керек сулуу жигиттер. Профессиональный бичи болчу. Профессиональный лыга келбей жатат дей. Кап этпегил. Некоторые говорят: "Давайте русский язык алып барбайсың деп. Тынч отурчу жаатан бери. Эмне буну кармап атасың? Кармоочу. Кагаз чыкты ичинде. Дуа экен да. Тапочка болмон. Бир жактан кармап кетип атпайбы. Таң жанам. Жылдызсыңбы, айсыңбы? А кой буну кошпо. Арыбаңыздар, Соло ТВнын көрүүчүсү. Бүгүн дагы сиздерге кызыктуу маекти тартуулаганы турабыз. Бүгүнкү биздин маектешибиз, коногубуз тиктокер, интернет жылдызы Жазгүл Эстебесова эжекебиз. Эжеке, саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз жакшы? Шүгүр жакшы. Сизди көрүп, интернеттен карап, видеолоруңузду көрүп жүрүп, анан атайын эми келдик сизге. Талас жергесине. Кош келдиңиздер. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Эми бардыгы сиздин видеолоруңузду көргөндөн кийин сиздин баягы пародия жасагандарыңыз, бийлегендериңиз, сүйлөгөндөрүңүз биздин көрүүчүлөрдү дагы топтоп анан кызык болду. Эми өзүңүз тууралуу айтып бериңизчи. Жазгүл Эстебесова ким? Эмне болуп мындай видео тартып калды? Эмне түрткү болду? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Сиздер менен мына жакындан таанышып отурганыма кубанычтамын. Мен Эстебесова Жазгүл, Таластан болом. Кээ бирлер мени казак деп ойлошот. Тайынем казак. Мен өзүм кыргыз болгомен ата-энемдин жумушуна байланыштуу кичине кезинде Казакстанга көчүп кетип, ошол жакта жашап, ошол жакта окууну бүтүргөнмүн. Мектепти, коллежди, университетти. Анан 2010-жылы Кыргызстанга ырчооломун деп келгенмин да. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Жалаң казакча окуп бүтүрдүм. Казакча мындайча айтканда, эгерде кичине акцент, бирок акцент жок деп ойлойм. Жок экен, таза сонун эле. Анткени биз үйдө кыргызча эле сүйлөшчүк да. Бирок мага билбейм, кээ бирлер айтат да, сен казакча кошулуп кетет берет депчи. Так жакшы эле ошол. Бирок казакча да таза сүйлөйт экенсиз. Казакча таза сүйлөйм. Жооп берет экенсиз го катталуучуларыңыз казакча. Ооба. TikTok'ту кантип тартып калдым? Мен TikTok'ко вообще эле кызыкпачым, билбечим, что TikTok бар экен. 2022-жылы жөн эле Ош базарга барып эле бийлеп салып койгом. Анда көтөрүп кетти. Прям көтөрүлөм деп да ойлогон эмесмин. Өзүм үчүн кызыкчылык үчүн тартып койгом. 2023-жылы мынакей бийлеп баштадым. Ошодон баштап көтөрүлүп кетти. Билбейм. И то сиз айтып атасыз го, мындай популярдуу жана видеолор таанымал депчи, мага өзүм өтө деле билинбейт чынын айтсам. Ал миллиондогон көрүүчүлөр топтоп атпайбы Жазгүл эже? Билбейм. Мага билинбейт деле эч нерсе, чын айтайын. Демек, бул деле мындай максатсыз эле атайын ушундай болсун деп эмес, жөн гана салып. Ооба. Жөн эле салып койгом. Ким мисалы өзгөчө бийлегендериңиз, ким айтты мисалы ушундай бийлеп көрбөйсүң дедичи, өзүңүз ушинтип бийледиңиз? Жөн эле бийлеп эле койгом. Бул мисалы стандарттарда мындай эмеден чыккан нерсе да, мындай уялбай, тартынбай, ошол мисалы салмагыңыз менен уудап, анан бат кыймылдап, бийиңиз да өзүңүзгө жарашып атат. Анан жактагандар, даттагандар болуп экиге эмет. Ким айтты бул идеяны? Жазгүл, бийлебейсиңби? TikTok салды. Эч ким айткан жок, мен жөн эле бийлеп эле койгом. Анан жана негатив жазып калыптыр. Негативдер жазыпчы, ал убакта азыраак болчу негатив, 1-2-3 анан башталды. Ошо негативге жөн эле тамаша иретинде жооп берип койгомун. Мынтип элечи. Анан кетти негативдер. Анан негизи мен Восток бийлечимин. Азыр унутуп калдым, чын айтайын. Бирок ошо эсимде калган Восток көнөсү ичмен бийлепчи. Ошонтип эле бийлеп койгом, болду, всё бүттү, кетип калды. Анда дагы атайын кылган эмесмин да. Жөн эле негативтерге жооп берип эле тамаша иретинде жооп берип жатып, ошо болуп кетти окшойт да эми. Бул жерде сиздин бийчи экениңизди дагы айтып өтөлү. Анан Жазгүл эжекебизди карасак, азыр кичинекей эле айым экен.
Мен келип таң калып атам да, эмне болду, кандай болду деп. Анан камерадагы эми баардыгы эле билишет, белгилүү, эгер билбей жаткандар болсо, мисалы өзү камера 5 килограмм кошот дагы салмакчы. Анан мен деле видеолордун көпчүлүк сыяктуу эле видеолоруңуздан көрүп, анан үстү көрүп. Азыр кичинекей деп атасызбы, айта кетейин. Азыркы учурда 1-апрелден баштап мен мындай айтканда ашык салмак таштап жатам. Менде ал убакта толуктук эмес, мен семиз эмесмин, бул жел кабыз дейт. Жел кабыз медицинада жок. Төрөттөн кийин өзүңдү жакшы күтүнбөгөндөн кийин, же болбосо сууга чыгып, муздак сууга чыккандан жел кабыз болуп калса, бунун экинин бири билбейт да, иштеги жел болот. Мен эмне болуп атат мага деп таң калдым, эмне үчүн мындай семирип кеттим депчи. Анткени мен марафон алып барам, арыктоо боюнча. Өзүм 36 килограмм таштаган болчумун. Үйдөгү эле тамактарды жеп, тренировка кылбай, эч нерсе кылбайчы. Резко эле толуп кеттим да. Көз тийдиби деп да ойлоп кеттим, ачык айтайын, потому что элдин алдында чыгып атканда кээ бир айымдар сен кантип артып атасың, мен арта албай жатам, кантип эле резко 36 таштап салдың деген сыяктуучу дейин десем, эмнеге мен толуп кеттим, эсиме түштү. Жел кабыз деген, мен тайнем Таластан Бешташ деген айылда атактуу эмчи болчу. Ошондо апам айтат да, Жазгүл, сен тайнем күчүнтүп үйгө келген адамдарды ушундай рецептин дарылачы. Эсимде үйгө аябай толук айым келген болчу, бир жума ичинде шылым түштү депчи. Анан ал ошол жел кабыз ушундай болуп калган, окшойт, сен да көрбөйсүңбү деген сыяктуу. Ошо рецепт ичип көрөм, дагы да жакшы бир эме бар, метод бар. Ошону да кылып атам азыркы учурдачы. Азыр мен бул жерде айтсам түшүнбөй калышат. Аны мен өзүм марафондо кенен чонон 1 сааттык эфирде айтып беремин да. Мен өзүм бичи болчум. Профессиональный бичи болчум. Казакстанда конкурстарда 1-орун алып жүрчүм, башкы байгелерди алып жүрчүм. Азыр унутуп калдым, анчалык биле албайм да. Бирок ошо Казакстанда чоң конкурстарда бийге катышып жүрүп, бийди таштаганда резко мен толуп кеттим. 7-класста семирип кеттим. Семирип кеткенде ошо жөнүндө дагы айтып берип коеюнчу. 7-класс аябай семирип кетем. Семиргенде мен классташым Максат деген классташым мындай болду да. Мен тазалык сектор болчум, культ массовый сектор болчум, режиссер сектор баардыгын мындайча айтканда уюштурчум, анан спорт сектор болчум. Биз спорт сектор болгондо дышыда баарыбыз жиналабыз, кыздар балдар болуп, А класс, Б класс, Д класс, 4 классты бириктирет. Анан мен спорт сектор болгондо имин агай, мен Жазгүл биринчи сен тур, сен башта жүгүрдү атпайбы, мен билбейм ошону эмнеге мен биринчи койду. Мен толукмун да. Анан артымда классташтарым, параллельный класс, бир анан жүгүрүп баратым, толукмун, уялып баратым. И так деле билем мен толуп кеткенимдичи. Десем, Максат деген классташ балам, эй майтөтөн жүгүрдү атпайбы. Йот, мен ошол убакта мындай жактырган бир бала болчу да. Уялып кеттим. Ал баланы жактырчысыз? Жок, ал эмес, бөлөк параллельный класс мындай жактыруу симпатия болот го. Мындай ошону бетим кызарып, тим эле сүйлөй албай калдым. Негизи мен аябай ачык, резко мындай бетке айта салган, өзүмдү мындай эмнетип атасың депчи. Эгер мындай жоош кыз болсо, жоош кыздарга болушуп жүргөн кыз элем да, бирок ошол учурда мен сүйлөй албай калдым. Үйгө жаман уялып келип, ушундай кыйналып, эмнеге мен ушинтип айтты депчи. Как раз май айы болчу, май айында каникулга чыккандан кийин мен дары иштим, бирок болбогон жок, дарылар жардам бербейт. Айта кетейин, арыктоо үчүн дарылар без толк, алдан бур денсаулыкту бузат, зыян, адан өмүрдөн өтүп кеткен адамдар дагы бар. Ошентип атып үйгө келем, анан кийин ойлондум, дарбуз жедим 40 күн дарбуз жедим. Намыстандыңыз баягы. Аябай мен көрсөтөм дедим. Ошо көрсөтөм мен, что мен майтөтөн эмес, мен жашнакай, вроде бы жашнакайлы кыз болчумун да, семирип кетип эле ушинтип атат. 40 күн дарбузга отурдум, дарбуз жеп бүткөн, шылым түшпөдүм 40 күндө. 27 килограмм таштадым. 1-сентябрга атайын дайындалып бардым. Ал убакта чачым жамбашыман тармал кылып, чачымды түйүп, билиспей боёнуп, арыктап кеткем, ая клёшым, ноны босоножка, фигуран чыгара турган рубашка кийип, билиспей боём тип бардым. Ошондо оозор ачылып, классташтарым оозор ачылып, мугалимдер ачылып, жана Максат деген өзү мени жактырып калды. Мен отурсам дейтим, мен көптөгөн балдар ошондо жактырып калган да. Мен ошондо подсознание деген бар, айтмакчы, айта кетейин. Ошону мен билдим. Мындай мен сездим да, оказывается мен толук болгондо мени эч ким мынтип карабай калды эле. Мен арык болуп, сулуу болуп чыкканда мен баары жактырып калды. Таң калганда мен шок болуп, эмоцияларын көргөнүм, мен чуть-чуть подсознание бар. И ТикТокто да ошондой болуп атпайбы, чотачы. Жашоомо да кайталанып атат да. Анткени мынакей ашык толук болуп келсе, мына азыр комментарийлер жазышып атат. Эй, сен курсаң кирип кеткен го, сенден кичирип кетипсиң депчи. Ошо чото жашоомда кайталып атат да.
деп ойлоп коем. Окуучу кез жашоодо кайталанат да. Ошондой окуучу кезимде кайталандым да. А мен ошол убакта ойлойм да, моундай эмоция калып калганда менде баардыгы мага ооз ачылды. Мен таң калтыралдым. Мен семиз болуп мынтип жүрдүм эле, арык болдум эле, мынтип калды деген эми жашоодо болуп атат да азыр. Эми эжеке өзү ошол сиз салмак топтогондон кийин бийиге барпай кетирем деген ой болгон турбай, анан бийиге бардыңыз. Ошон жана эжеке жөнүндө айтып калып атпайсызбы? Мындай болду. Негизи эч кимге сын такпаш керек. Мен кичине кезимде сын тактым деп деле ойлойм. Би Востокко барам, катышам, арыкташ үчүн барсам, ал эжеке өзү толук айым экен. А мен ичимен өзү толук болсо кантип бизге бийди үйрөтүп атат, кантип бизди арытатат деп мындай бир кыздай болуп жүрдүм да. Өзү арып, мен оюмда ойлогом да бийде бере турган эжеке аябай фигурная, беличке деген сыяктуучу десем, кийин билдим, ал эжеке жаңы төрөп 40-на чыгып 2 ай болгондо сразу эле келип бизге берип аттыр. Анткени мындай го ал эжеке төрөттөн кийин толгон, а мен аны билбеймин да. Анан мен башыма кайра эле мен келип атпайбы? Анткени марафондо кыздар ойлош мүмкүн да, өзүң толуксуң го биринчи көрүп аткан диетолог боюнча бергендерчи. Сен өзүң толуксуң го, эмнеге артпайсың сыяктуу дейчи. Мына башыма келди, мен делечи. Вот сын такпаш керек. Жакшы. Ал эми ошол сиз Казакстандан ырчы болом деп келдиңиз. Анан бул жаатта кандай аракеттерди көрдүңүз? Анан концерт бергениңиз бар экен, ырларыңыз бар экен. Бирок көпчүлүгүбүз TikToктон тааныган менен сиз буга чейин ырдап жүргөн экенсиз. Ооба, 2010-жылы келип ыр жаздырдым, клиптер тарттырдым. Асманга карай деген клипим бар. Ал жакта толук болуп 15 күнүн ичинде 13 килограмм арыктап тартканмын да. Ошондо мындай болду. Ошо клип жөнүндө айта кетейинчи. Мен иним тарткан. Нурсултан, мен айттым, мен ушул толук боюнча тартылам. Анан арык боюнча келемин дагы, сценарий боюнча. Тегил жейт мага ооз ачылып карап калат деген сыяктан. Жазгүл, сен уят болбойсуңбу? Анткени арта албай калсаң, жөн эле акча кетет, расход биринчи тартылганына, экинчисине мынакей обещать этесиң, анан болбой калсачы дедим. Мен жок, мен болом буюрса дедим. 15 күнүн ичинде 13 килограмм таштадым. Анда Нуржан эже, Назгүл эжеге барып, ала обертывание жасашты мага. Ошол жактан мындайча айтканда мага жакшы жардам берди. Өзүм дагы ошол кезде күрүчкө отурдум, суга отурдум, ошентип пресска артып клип тарттым. Ошол клипим бар. YouTube'да. Анан кийин көп эмес, да клиптерим бар. 2014-жылы сахын концерт бердим, чоң концерт бердим. Стадионда 2500 эл келди. Таласта бат-баттан кийим угуштуруп трансформация одежды көрсөткөм анда. Ошол боюнча тойлорго чыгып жүрчүм. Ырдап жүрдүм тойлордо. Эмне токтотtu анан, эмнеге ошону улантып ырдап кеткен жоксуз? Аракет кылдым. Бирок ошол кезде прям аракет кылсам дагы болгон жок да. Өзүм да чөтө көңүлүм келбей баштады. Ошол. Ошондо эле токтотуп койдуңуз. Турмушка чыгып кеткем. 2 кызым бар азыркы учурда. 2 кызым менен үйдө. Турмушка чыккандан кийин демек сиздин чыгармачылыгыңыз бир аз токтоп калган экен. Бир аз эмес, жакшы эле токтоп калды да. Жакшы эле токтоду. Андан кийин анан ошол TikTok, интернет менен келдиңиз. Канча убактыны болду ошол ырдап жүргөн убакыт, турмушка чыккандан бир 7-8 жыл болду окшойт. Ооба, 2016-да тойлорго чыгып жүргөм, 2016-дан баштап. 2017. Мен мындай болду, ырдап жүргөндөчү, мен кийим жоголуп кетип атпайбы? Кийимдеримчи. Анан кийин кийимдерим таппай калып, эжекеге барам. Эжеке, мен кийимдерим жок го десем, билбейм, карачы деп анан полкаларымды ратып атсам, менде мындай кагаз чыкты, ичинде дуа экен да. 21 жол 21 түйүп калдым. Ошондон кийин башым ооруп, эмнегедир настроение жок, бир чет ырдагым келип, ушундай дагы дуа бар сыяктуу да. Ошол кезде мен ойлойм, билбейм, дуа деген бар негизичи. Ошону айтайынбы, айтпаймбы деп тип туруп калбадымбы. Сиз ошол TikTokто мындай атайын өзүңүздү семиз кылып көрсөткөндөй туюлуп атат да. Анткени сиз эми мындай эле бир аябай ашыкча салмак жок го негизи. Чындап эле. Ооба, жок, чын эле. Бул же биз келгенче бир катуу, мисалы эми өзүңүз эле байкап жүрөсүз да. Айтып атпайбы, 1-апрелден баштап мынакей ашык салмак таштоого киригишип, жел кабыз экенин билип, рецептимди ичип, жана да башка методумду колдонуп мынакей таштадым. 5 килограмм таштадым, анын көлөмү аябай кирди. Бул жел. Мен ойлодум да, сизди TikTokко атайын ошол мындай элдер көңүл бурсун деп
өзүнүн баягы атайын семиз кылып көрсөтүп же толук кылып көрсөтүп ушун менен деп атам да, ушундай атайын жасадыңызбы депчи. Как есть, так есть, чыгып берейинчи дедим. Несин жашырайын и так деле депчи, чын айтайын. Ойгочу чыгып берейинчи деп ушинтип чыккам. Акырындык менен келген жок, кийинчерээк гана мындай негизи бирок башынан эле ушундай экенсиз, кандай болсо ошондой. Башынан дегенде мен тартынбай, сүрдөнбөй, өзүңүз бала кезден бери ошондойм. Бала кезден бери тартынбайм. Бала кезимден бери ачык болчум, аябай ачык, байыбай болчум. Бирок бул таласка келгенде, Кыргызстанга келгенде кичине мындай болуп калдым да, мынтип уялып. Эл эмне дейт деген бир аз. Жок, эл эмне дейт деген менде жок. Бирок эл менен элсиң, туура сынды кабыл аламын, туура эмес сынды такыр кабыл албайм. Потому что миллион адам мээси, миллион мээ бар да. Эми ар бир адам айтканга мен угуп берсем мен эмне кылат, мисалы, сенин оюң башка, сенин оюң башка, сеники башка, меники башка да. Сен минт дейсиң, сен тигинт дейсиң, бул минт дейт. Анан деп башымды чачырып кетпей туурабы? Мен вообще мындай бул минт дегенди укпайм. Мен эмне калайм, ошону кыламын да. Мен ошону көргөндө мен адам сабак, эгерде туура эмес болсо сабак алам. Жакшы болду ушуну көргөм, зато мен сабак алдым деймин. Туурабы? Анан кийин мынтип кысылып, мен бала кезден бери ушундай ачыкмын, мындайча айтканда эл эмне дейт деген жок менде. Ушундаймын да негизичи. Бирок мен Кыргызстанга келгенде мындай кичине эме пайда болду. Мен таза эле бул уялбайт дейт болуш керек эми. Мен деле уялам. Чын. Сулуу жигиттерди көргөндө Мага не керек сулуу жигиттер? Балким окуучу кездеги нерселер кайталанып кетти дагы бир. Кой буну кошпогу. Мындай билбейм, сизде актрисалык билим барбы же актриса дагы болгуңуз келчү? Мен актриса болгум келет. Мен кичине кезимде ойночумун, көптөгөн эмелерде катышчумун, актрисалык жактачы. Мен тубаса талантым да булчу. Мен кичи апам айтат, сен 6 айыңда дейт, музыка окуп калганда эле жан башыма отуруп эле биле берчиң дейт. 6 ай кезимде. Анда кичинекисиң го элечи. Анан чоңой билем, эсимде билем, что мен музыка окусам эле биле берчүмүн. Мен ритмге түшүп, биге катыша электе эле билчүмүн да, что музыканы угуп билегендичи, келтире берчүмүн, ар кимди турай берчүмүн. Үйгө конок келип калса, апама жүгүрүп барып эле мен ырдап берейинчи деп ырдай берчү экен, билеп берейинчи деп биле берчү экенмин да. Вот бул мен тубасам да. Бул тубаса талант го, актрисалык. Киного түшкүм келет. Актриса болуп түшкүм келет буюрса. Мындай сунуштар түшүп атабы, сиз азыр интернеттен көрүп атасызбы? Жок. Алынгы жылы түшкөн болчу. 2023-жылы анда боюмда бар кезде. Боюмда. Жок, адам бери түшкөн жок. Негизи мен 2010-жылы же 12-жылы киного түшкөм, Насат деген. Кино деп калдыңыз. Өзүңүз кайсыл ролду аткаргыңыз келет? Кайсы образды өзүңүздү көргүңүз келет? Күчүңүздү сынап көрүп, элге тартуулагыңыз келет? Негизи любой образды жарата алам. Ойнай алам, аткара алам. Сразу эле аткара алам да. Анан кийин сразу десем айтайынчы, кээ бирлер чындап эле Инстаграмга мындай ыйлап келип ыйлап жүрсө, ой бул таза актриса го депчи. Как мен эмем да, мындай ачык айтып атпаймынбы? Как есть, так есть. Жашоодо аны колдонбойм, мен актрисалыкты жашоодо колдонбоймун. Бирок аткар десе мен любой жерде азыр аткарып кете берем да. Любой образды ойнай берем. Эми чересчур жаман образ керек эмес эми. Нормально. Жазита кеткандай болсо деле. Ошондо эмнеге тандап алдыңыз? Мындай ким бирөө сунуштады же өзүңүз мындай изилдеп көрүп тургансыз? Ой, изилдеп эле, мен айтып атпаймынбы? Нахаду эле ошону көрдүм. Ушуну аткарып көрөчү деп эле аткарып салдым да, сразу эле. Ошондой атайын эметкен эмес. Элге жагып атат азыр, мага жакты. Мисалы, көрүүчүлөр деле жакшы пикирлерди жазып, суктанып аткан экен ал талантыңызга. Сизди ким тартат мынакей ушул жерде? Өзүңүз азыр айыл жергесинде турасыз, Анан бул жакта операторуңуз ким? Кимдер менен кеңешесиз, балким? Мен өзүм эле тартып берем, штатив кое алып элечи. Анан кийин Айгерим деген келин бар. Мен оң колум, жардамчым, калып кетейин, Аллах мага узун өмүр берсин, 2 дүйнөнүн 5-ин төрүн берсин. Айгерим менин сырдашым, менин сиңдим, бир тууганым дагы болуп кетет да. Ошо Айгерим жардам берет мага. Мен оюм менен болот Айгерим. Тамагымды жасап берет, киримди жууп берет, мындайча айтканда өзү эч нерсе кылбайт. Мен бийлейм. Ырдайм. Азыр ырдап жүрөсүз бет кандай жазып жүрөчү? Жок, азыр ырдаткан жокмун.
өзүңүз ырдабай элесизби азыр? Жок. Бир шингил биздин көрүүчүлөр үчүн. Кайсы ырда келбетиңе таң жанам, жылдызсыңбы айсыңбы, бар сулуулук бар сагам. Най унутуп калдым уже көрүнүктөн бери ырдабайм даже. Бул негизи ушурду өзүм ырдап чыкканмын, бирок унутуп калыптырмын да. Негизи ушул Вообще ырдабай калдым да. ырчылык, мындай билим алып жогорулаттыңыз беле же ошол мектептеги менен токтоду? Туаса дагы бийчи экенмин, туаса дагы актрисалык жагым бар экен, апам айтат, мен да эсимде. Анан мен профессиональный бийчи болчу, профессиональный лыга келбей жатат, кап этпегиле. Кесипкөй деп коелучу. Жок, кеспей эле кой, кетерсиз. Жок эме, кесипкөй бийчимин деп. Ал профессиональныйды мен деле айта албайм. Ошо, жок, көрсө деле элдер түшүнүздөр. Потому что мен орусча дагы айта кетейин, эмне үчүн вроде бы келет, азыр профессиональный. Жок, орусча айта кетейин дагы мындай да. Ата-энем меники аябай жакшы жашашчы. Атам мындай бизнесмен болчу. Казакстанда кичинекей кезимде 90-жылы мен гимназияга берген $100 төлөчү ошол кезде. 90-жылдары да чоң гимназияга берди, оруска берди. А мен орусча окуй албай, орусча сүйлөй албай отурчумун, уялчумун да. Кыйналып кеттим. Ошондо апам окутуп атат, А, Б, В, Г деп баарын жаттайм. Уга келгенде уну эле билбейм да. Апам утка десе ошону билип, апам келип тапочка болсун бир чаккан канып кетип атпайбы. Аны атам, мен кызымды сен ушинтип урушат турган болсо бербейм, сразу чыга. Ошол күнү эртеси күнү эле мен атам чыгарып алды да. Барыпчы. Жок, эртеси күнү эмес. Апам барды, анан кызымды атам айтты, ошону чыгар деди, болду. Апам бар, кызымды чыгарам, ушинтип окуй албай жаттыр депчи. Ошентсе английскийден бере турган эжеке айтыптыр, жок, кызың аябай аракет кылып атат, тырышып атат, чыгарба. Аны у меня во будет, дагы бир ай күтө тур деп да, бирок чыгарып алды. Ошондо ойлойм да, мен орусчага эме болуп кеттим да, мындай что-то апам эметке мындай не хочется да. Казактармен окудум, казак классташтарым орусчаны сонун сүйлөшөт, таптым эле суудай сонун сүйлөшөт. Менин жанымда жүргөн кыздар орусча сүйлөшөт, а мен казакча сүйлөймүн. Алар жалаң орусча сүйлөйт, мен казакча сүйлөймүн да. Бирге жүрсөк делечи, ошодон калган окшойт. Так что вы ним эметпеңиздер, хорошо? Ошо кошуп кой бергиле, албагыла, серьезно айтып атам. Потому что мага Нет, да, когда вот комментарий пишет мне, я скажу, некоторые говорят, давайте русский язык алып барбайсың деп. Жок, серьезно, орысча алып барыңызшы. Эки тилде алып барыңызшы, мен деген түшүнбөй атам деген сияқты болуп мен деген Азербайжандан болом, мен деген Түркмөнстандан болом деп ушинтип жазып калыш дагы. Магачы вот ошо. Түшүнүктүү болду окшойт. Мен толуктайын десем мен деле вот. Сиздин ошо катталуучуларыңызчы, мисалы мен биздин байкаганыбыздан ошо казак туугандардан катталуучу бар экен азыр. Анан өзүңүздүн аудиторияңыздын жашы канчадан канчага чейин мындай алар менен сүйлөшөсүзбү же? Сүйлөшөм. Жөн эле өзүңүз маалымат берүүчү гана кызмат кыласызбы ал жакта? Сүйлөшүп турам, Инстаграмда жирекке жазганда көптөгөн каттар келет, ачып калам. Жооп берем сториске, салам белгилейм, сторис аркылуу туура эмес болсо белгилеп да жооп берип коем. Сүйлөшүп турам мен катталуучуларым менен. Эмне жөнүндө көп сурашат сизден? Артабайсызбы, бир убакта арк болчуңуз, мени көптөн бери көрүп келе жаткан айымдар, бир убакта арк болчуңуз, сизге суктанчым, фигурный элеңиз депчи. Десе кээбилер эми жан катталып жаткандар, айым неге мынча семизсиң, ай курсагым неге мынча чоң, артабайсыңбы, жаш экенсиң го, же болбосо кээбилер жолсоң картаң экенсиң, уялбайсың картаң болуп бийлегенден деп. Вроде мен жашмын, алигичи жашмын да, мындайча айтканда ташты чапсам чыга турган энергиям бар. Аллахым пайгамбар жашына жеткизсин, пайгамбар жашына жеткенде анда ал өзүнчө бир пайгамбар жашына жеткенде пайгамбар жашта өзүбүздү алып жүрөбүз. Мен Томпошка катары мынакей таанып калышты да, таанымгандай деп укмуш эмес, эми өзүм аудиториямдагы айымдар, мени көрүп келе жаткан айымдар мени ичи чоңдо эле көрүшүп билип аткан, семиздүү эле көрүшүп атат. Буйруса Аллахтын жардамы менен русалочка, кукла болуп чыгам. Ошондой болуп да, мындайча айткандачы. Ага чейин жеткенге чейин аракет керек, жумуш керек, өзүң менен иштешиң керек. Это работа. Жөн эле бир күндүк же болбосо бир айдын ичинде эле сразу эле артап кетпейсиң да. Артаганча дагы жумуш.
ошол баягы чыгармачылыктан тышкары да кандай өзүңүздүн кесибиңиз, иштеген жумушуңуз буга чейин кайсы жактарда иштедиңиз? Кандай жогорку билим алдыңыз? Мен юридический колледжди университетте бүтүргөнмүн. Бирок мен сразу айта кетейинчи, мен жаман көрөм, моңой депчи, мен жакшы деле окуган эмесмин юристти. Потому что көңүлүм Жогорку окуу жайдабы же мектепте? Мектепте жакшы окудуңуз? Мектеп жакшы окудум, мен классташтарым көрүп, бул эмне деп атат дебесин. Мектепте мындай болду. Казакчада 1-класстан баштап 4кө чейин аябай жакшы окудум. 5те чуть-чуть аксап калдым, 3 двойка болду, тройка болду деген сыяктуучу. Анан хорошистка болдум. Мындайча айтканда, бирок жаман эмес, орточо да. Орточо окудум. Орточодон кичине бийигирээк. Чын бийигирээк окудум казактар менчи. Анан колледжде кичине жакшы окутуп университетке келгенде мындай өтө деле окуган эмесмин. Мен көнөсө ушу бийге кызыгып кеттим, мырдан кызыгып кеттим, окуп жүргөн өзүнө мен жалаң конкурстарга кетип калчумун да бийлеп. Негизи мен юридический колледж, университет тапшырбайт болчумун. Мен деген ушу өнөр жагына барып тапшырмакмын. Барсам уже жабылып калыптыр, экзамендер бере турганчы 5 күн кеч калып калыптырмын. Амалсыздан барып эле тапшырып калдым да. Мектеп окуп жүргөндө дебаттарга катышып жүрчүмүн. Анан менин кызым, атам ойлогон ошойт, кызым бышык, демек дебаттарга катышат депчи, такылдап сүйлөйт, мынтет депчи. Менин кызым юрист болот деп атам давай анда ушу жака эле тапшыр деп мен атам алып барган болчу. Ушундай бир өзгөчө сапаттар атаңызданбы, апабызданбы? Менин апам кичинекесинен аябай көкпет болуп тур. Апам айтат да, саан кичинекей кезинде окуп жүргөндө түнкү саат 3-тө туруп алып, саанга барып саатчы экен да, бооруктун кызы депчи, кой бооруктун кызы деп уят кылбайын деп түнкү саат 3-тө барып алчу экен. 7-8 класста окуп жүргөндөчү. Түнкү саат 3-тө кетем дейт. Ал убакта эч ким жок. Келгенче баарын сабап салам дейт. Келгенде тимелесү алар эм келип аткан, мен сабап салып туруп, жууп тазалап койчумун дейт. Билбейм, мен апам жактан, бирок апам жактан менде бир 10% бар го дейм. Апам айтат да, сен мендей өжөр болсоң дейт да, азыркы учурда эмне бар дейт. Инстаграм, ТикТок жагырдап чыкмакмын, сен орносун мен раскартап кетип фигурно чыкмакмын депчи. Апамдын өжөрлүгү менде бир ашып кетсе 10% го дейм. Апам өжөр болгон, аябай өжөр. Мындай болду. Тойго Ырдаанга барып калдым. Ал жакта апамдын айылдаштары экен. Анан кимдин кызысың деп сүйлөшүп калды. Айталын кызымын, Кара Суудан болом. Апам Оралхан, Бешташтан болсо, биз Бешташтан, бул Бешташтардын тою да кайсы сураштыра келе. Оралхан, сен апаң аябай кыйын болчу да. Аябай мыктуу болчу, тим эле тазасын айт. Бирок апаң бир эле бир носо болчу, бир жини келсе көкпет долу болчу дейт. Баарды коркушчу дейт апаң. Чоңунан баштап коркчу дейт. Көкпетти кармап калсам аябай башкача болчу экен да, короче. Канча бир туугансыз? Канча бир тууганмын? 2 иним бар. 2 бир тууган иним. Жазылган Нурсултан, Талап акем кайтыш болуп кетти. Улуу Талап акем бизде ушул Талап акем дагы чоңойтушуп, апамдан кийин эле ушул апам Талап акем болчу. Ушу Талап акем жакшылыкты көрбөй мейли ал. 2 иним жазылган Нурсултан ушу. Ушу атаңыз жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Жакшы суроо. Менин атам аябай жакшы адам болчу. Чымынга дагы зыяны жок болчу да. Кара Суудан бардыгы билишет мен атамдычы. 90-жылдары атам эл мындайча айтканда таппаган идеяларды тауып, идеяга бай болчу атам. Казакстанга барып, чайханаларды ачып, пекарня ачып, бардыгын баштаган атам болчу Актөбөдө. Ал учурда Актөбөдө 90-жылдары чайхана жок, мындай лепешка деген жок болчу экен. Атам ошонун баарын баштады да. Анан бизди жакшы өсүрдү. Бир дагы жолу ушкан эмес. Атамдын ушундай бир привычкасы болчу. Эшиктен кирип келер заматта эле колуна мынтип бекитип алчу. Кайсы колунда депчи. Жок. Биякта деп ушинтип ойнотчу биздичи. Мындайча айтканда жакшылыктын эми көрөрдө өмүрдөн өтүп кетти. Канча жаштында эмнеден? 1 айдын ичинде оор эле өтүп кетти да. 2016-жылы. Ал эми өзүңүз кыздарыңызга кандай баа бересиз, кандай апамын деп баа бересиз?
Ана катаалсызбыз да, же тескерисинче бирнерсе алып келип бересизби аларга? Мен катаал эмесмин, бирок мен укмуш соон апа деп мен өзүм баа бере албайм, ачык айтайын, мен баа бере албайм. Мен ойлойт бош керек, мынтип жүрсөм бул дин жакты билбейт депчи, билгеним 9, билбегеним 99. Ошентсе дагы 9 негизи алдыда хиджаб кийип, таңалышат бош керек. Бирок пайгамбар жашына келгенде деп атам, мен результат көрсөтөм Аллахтын жардамы менен. Анан кийин барып бир Аллахтын жүрөгүмө бир иман чоң салып койсунчу, ошондой. Кыздарымды мындай Куран окутканга берим келет. Ошол жакка. Анан эми баягы чыгармачыл адамдар баары бир бирөөнү кумир тутат. Азыркы күнгө чейин мисалы карап турушат ырчыларды, бирөөнүн чыгармачылыгын балайт, бирөөнүн ырларын угат. Сизде кыргыз эстрадасынан кимдерге мындай баам саласыз, кимге суктанасыз, кимдин чыгармачылыгын сыйлайсыз? Мен кичине кезимде Казакстанда чоңойдум да. Жалаң эле казактардын ырчыларын аябай жакшы көрүп, баардык ырчыларын жакшы көрүп чоңойдум. Кыргызстанга келгенде Айгерим Расул кызын жакшы көрөм. Баардык эле кыргыздын ырчылары мага жагат. Бирөөнүн баардык ыр болбосо да сөзсүз бир ыр жагып калат. Аны Айгерим Расул кызынын ырлары жагат, өзүнүн алып жүрүүсү, сулуулугу жагат. Мен Айгерим Расул кызын жакындан көргөнгө чейин мындай 1-2 ыры мынтип жашнакай сулуу, аны ыры хит болот деле го. Мындай атактуу болот, но прям өтө эмес, мындай фанат болгон жокмун да. Аны жакындан көрүп калдым Айгерим Расул кызын. Сүйлөшө келдик, сүйлөшкөндө аябай мүнөзү тим эле сонун, айта албайм да, мындай мүнөзү сонун экен, адамгерчиликтүү экен. Тамаша көй дагы ошол эле учурда сүрдү көрүнөт. Прям ошону ашык болуп калдым да, сулуун көрүп эле оозуң ачылып калат. Жөн эле оозуң действительно сулуу аябай. Анан Аллах мага прям баардыгын берип тур да. Сулуулукту, акылдуулукту, өзүнүн алып жүрүшү баары жагып калды. Ошодон баштап мен Айгерим Расул кызын аябай жакшы көрөм. Анан кыргыз эстрада ырчыларын баарын жакшы көрөм. Айчүрөк Иманалиева. Мен кичине кезимде Айчүрөк Иманалиеваны аябай жакшы көрчүм. Прям ал кезде Айчүрөк Иманалиевадай атактуу ырчылар жок болчу. Аны көрүш үчүн билесиздерби? Эмеге барчык эле го. Атайын Клубтарга концерт коюп берсе. Ооба. Айчүрөк Иманалиеваны тууралуу эле бийлеп эле ушинтип жүрдүм. Азыр эми ушудан пайдаланып дагы сизден бир образ сурайлы, анткени образдар менен да чыгып атасыз. Бир мындай байкап сизден мындай стерва айымдын, мындай урушкан айымдын бир көргүм келип атат да, сиз аткара аласыз да, колуңуздан келет. Тынч отурчу, жаатан бери. Эмне буну кармап атасың? Кармоочу. Жашнакай отурбайсыңбы? Мына караңыздарчы. Сон, жазгы эже, сизге чоң рахмат. Мына ушундай ачык маек үчүн айтарыңыз бар болсо, эркин микрофон суна алайм сизге да. Сиздерге чоң рахмат. Баарыңыздарга ден соолук каалайм, кыргыз элиме бакыт каалайм, жерибиз тынч болсун, кыргыз элим бактылуу болсун. Эки дүйнөнүн 5-4-үндө кыргыз элим бактылуу жашашсынчы. Ар бир кыргыз элим үйүнө кут береке берсин Аллахым. Ардактуу Соло ТВнын көрүүчүсү, кезектеги кызыктуу маектен амандашканча бар болуңуздар.